Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, адаттагыдай эле таң эрте жумушубузду баштадык. Таңкы регион мына ушундай сиздер менен учурашып жаткан кызыңыздар. Мен Жазгүл Кудайбердиева, сиздердин кызматыңыздардамын. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн дагы биз студияга айрыкча маалымат берүү иретинде конок чакырганбыз. Кимди чакырган деп турган болсоңуздар, бүгүн бизде мамлекеттик камсыздандыруу уюму боюнча сүйлөшөбүз. Кайсыл учурда, кандай кырдаалда биз камсыздандыруу деген эмне экенин билишибиз керек. Анан ошол эле учурда айдоочулардын жоопкерчилигин коргогон АСАГА деген камсыздандыруу уюму кандай иш аткарат? Мына ушул суроолорго жооп алып берүү үчүн атайын биз студияга конок чакырганбыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөм башкармалыгынын башчысы Азатбек Осмоналиев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Кутман таңыңыз менен. Дегенде ыраазычылык билдиребиз ушул теле көрүүчүлөргө маалымат берүү үчүн биздин эфирге келип бергендигиңиз үчүн. Эми эң алгачкы эле суроом ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму боюнча дегенде маалымат берип өтүңүз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул ачык акционердик коому. Өзү негизи бул мамлекет тарап жагынан учурунда тетиги 15-16 жылдары деген түзүлгөн. Себеп баягы бизде деген азыркы күнү кол астыбызда иштеп аткан иштерибиз деген бул милдеттүү түрүндө деген турак жайларды камсыздоо жана ушу азыркы күнү АСАГА деген дагы бир баягы биздин рискибизди алып атабыз да. Анан ошол эки ушул өзүбүздүн полистерди айтып кетсек, бул деген баягы биз өзүбүзчө түшүнүгүбүз боюнча мындай как социальный проекты болуп кетип баратат. Себеби баягы бул мындай киреше алып келе турган деле баягы проекттер эмес. Себеби бул деген биздин өзүбүздүн жарандарыбызга жакшы бир мындай жашоого шарт түзүп берүү негизинде түзүлүп атат да. Анан мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо ушул бизге деген эки ушу биздин полистерибиз боюнча АСАГА менен турак жайларга өзүнчө деген мамлекет жагынан мыйзам баягы кабыл алынып берген. Ал мыйзамдар бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат. Экөө тең милдеттүү түрүндө ар бир жараныбыз деген ушул полистерди деген алыш керек, колунда болуш керек. Ошол себептен мамлекет камсыздандыруу уюмунун астына деген суроо талаптар коюлган. Биз ошол суроо талаптарга ылайыктуу жумуштарды алып барып атабыз. Эми мындай айта кетсек, мамлекеттик камсыздандыруу уюму 7 областта өзүнүн 7 филиалын түзгөн. Ошол эле жерде өзүнүн жетекчиси бар, бухгалтериясы бар, жакшынакай адистери бар. Бардык келген жарандарды ушул полистер боюнча деген жардам берип жумусун жүргүзө берет. Андан тышкары болсо Бишкек шаарында өзүнчө бир офис бар, Бишкек шаарынын бөлүп койбуз. Андан тышкары болсо Чыңгыз Айтматова бирде биздин өзүбүздүн центральный офисибиз бар. А жерден биз болсо координация кылып бардык жумуштарды да жүргүзүп турабыз. Ушунун баары тең кылынып аткан нерсе бул мындайдан чыкканда баягы өзүбүздүн акыркы жылдарды болуп аткан окуялар көп. Себеп жана биз былтыр көп эле баягы селдер жүрдү, жаан жаап атат, мөндүр түшүп атат, өтө ката шамалдар жүрүп атат. Ушунун баарын баягы эске алсак деген өзү Кыргызстан биздин мамлекетибиз, жерибиз деген баягы өзү ушундай опур тапылдуу, мындай тоолуу райондордо турат. Илгертен бери эле ушундай жер титирөөлөр болгон, селдер жүргөн. Эми азыр баягы өзүбүздүн саныбыз дагы көбөйүп баратат, жарандар көп, унаа деген көп, көп үйлөр салынып атат. Ошолордун баары тең баягы өзүнүн таасирин берет экен. Анан ушу турак жайларды милдеттүү түрүндө камсыздап атканыбыз эмнеге керек деп көп өзүбүздүн жарандарыбыз кайрылат. Биз аны менен күнүгө эле кабыл алып түшүндүрүү жумуштарын жүргүзөбүз. Ушуну айтып кетет элем, баягы жашоо шарт баарыныкы деле тең боло бербейт экен. Ошол себептен мамлекет жагынан орто эсеп менен ошо ар бир жараныбызды камсыздап коюп, ушундай учурлар пайда болуп калса, биздин жарандарыбыз кыйналбагандай кылып, орто эсеп менен баягы ошолордун келтирген зыяндарын учурунда жардам берип жаап бергенге аракет кылгандай болуп. Биз карап көрсөк, мыйзам негизинде деген ушу биздин айыл жергелерибизде деген жанагы турак жайларыбызга полистердин баасы деген 600 сом болгону, бул 1 жылга 12 ай бүтүн иштейт.
төлөмдөрү болсо деген 500 миң сомго чейин акча каражат каралган. Андан тышкары болсо шаар жергелеринде болсо 1200 сом бир полис алды бир жылга. Бирок шаардыкын 1 миллион сомго чейин каражаттарды жанагындай учурда төлөп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен ошол жерден да түшүндүрүп айта кетейин, турак жайларга деген төлөмдөр болуп аткан кезде дагы мамлекет жагынан мыйзамдан тышкары болсо деген өзүбүздө методика расчёту деп коет, атайын санай турган өзүнүн эрежелерин чыгарып берген. Муну мындай туура түшүнүшүбүз керек. Бул мыйзам менен методика чыгарылгандан кийин биз дагы мамлекеттик камсыздандыруу уюму жана жарандарыбыз өзүбүздүн андан тышкары баягы жергиликтүү бийликтер дагы ушул мыйзамдардын чегинде деген жумуш алып барабыз. Баягы бүгүнкү күндө ушундай көп суроо дагы болот. Төлөп аткан эмне себеп мен баягы милдеттүү түрүндө камсыздап койсом жанагындай 600 сомго мен 100 миң сом баягы каражат жумшасам, силер мага мүмкүн бир 50 миң сом же 60 миң сом деп. Ушул жеринен да карап кеткенбиз, баягы биз камсыздоого алып аткан үйлөрдүн баары тең бирдей эмес. Ошол эле айылга барсаң деген бир айылда бир үй деген баягы 2 кабат, 3 кабат жакшынакай жаңы салынган үй. Жанында болсо деген бир 2 комнат кичинекей илгери кететиги 70-жылгы же 60-жылгы салынган үйлөр болот. Баарын теңдеп туруп 600 сом кылып койгон. Ошол себептен баягы мазмун ушундай, бул социальный проект деп ошон үчүн мамлекет жагынан баягы тегиз каралсын деген нерсе. Бул эми турак жайлар боюнча. Андан тышкары болсо, мына эми бул ОСАГО деген бул жаңы кирип келаткан өзүнүн мындай биздин жарандарыбызга кичине түшүнүксүз болгон бир маселе болуп атат. Бул баягы милдеттүү түрүү деп мыйзам бүгүнкү күнгө чейин талабы турат. Бирок ошол кезде дагы мамлекет жагынан каралган жарандарыбыздын дагы бир өздөрүнүн шарттарына байланыштуу айыппулдар салынбай келген бүгүнкү күнгө чейин. Бирок ошонун эле ичинен өзүнүн патриот сезген, алдына ала түшүнгөн адамдар болсо деген өз ыйгарым түрүндө эле келип ошол милдеттүү түрүндө ОСАГОну алып коюп атат. Себеби мунун ыңгайлуу, жакшы бир өздөрүнө пайда алып келе турган көп нерсеси бар. Анан бүгүнкү күнү ошо биз баарыбыз билебиз, акыркы жолу былтыр бул айыппулдарды жылдырып 1-июль 2025 жылга чейин жылдырылып келген. Ошол себептен бир аз жумуштар ошо токтоп, себеби биздин жарандар жакшы түшүнө албай атышат бул нерсени. Ошол себептен биз деген өзүбүздүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму жагынан деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элибиз деген жакшы түшүнүп алса да, өзүнүн эле жанагындай ыйгарым түрүндө деген деле келе берет дегендей керектүү нерсе экен деп ошону жеткизелик деп. Бүгүнкү күнү болсо ошо ОСАГО боюнча түшүндүрө кетейин. Бул ооба, Азырбек Саталбалдиев, алгач азыр телекөрүүчүлөр биз ОСАГО деп айтып калдык да, анан ОСАГО деген өзү эмне, ошол жөнүндө биринчи айтып бериңиз. Качан түзүлгөн, түшүндүрмөсүн айтып бериңиз. ОСАГО деген бул өзү мындай эми баягы келгенде элдер менен дагы айылдан жолукканда же шаардан жолукканда көп эле ушундай суроолор туура ОСАГО деген боюнча коюлат, анан көп адамдар деген түшүнбөйт экен бул ОСАГО деген. Анан ошону айта кетелик. ОСАГО деген бул өзү деген мыйзам боюнча жасалган жери бар. Бул айдоочунун милдеттүү түрүндө жоопкерчилик, автограждандык жоопкерчилиги деп. Бул жерде айдап жүргөн унаасынын баягы тиги жаракат алып калган учурларда деген төлөнбөйт да. Бул себеби деген комплекс боюнча, полис боюнча айдоочунун жоопкерчилиги каралган. Ал деген үчүнчү тараптардын тиги алдында. Үчүнчү тарап дегенде бул сиздин баягы бир туугандарыңыз эмес, жолдон жолугуп калган эле жанагындай баягы жол кырсыгына кабыл алып калган жарандарыбыз, ошол жарандарыбыздын мүлкүнө же ден соолугуна келтирген зыяндарды ушул полис толтуруп берет. Мамлекет жагынан бул мыйзам бүтүн толук жасалган. Андан тышкары деген өзүнүн правилалары бар. Ал дагы баягы бекитилип берген мыйзам менен мамлекет жагынан. И өзүнүн деген баягы мамлекет жагынан токтому да бар. Токтомдун негизинде болсо бул жанагындай жаракат алган кыймылдуу мүлктөрү менен ден соолугуна болсо 750 миң сомго чейин бир полис деген бир жылдын ичинде каралган да.
Анын ичинен 450 миң сому жанагындай кыймылдуу мүлктүн өзүнө, ошо тиги келтирилген жаракаттарды толтуруу, 350 миң сом болсо бул адамдардын ден соолуктарына чек келсе. Ошол себептен мамлекеттик камсыздандыруу уюу бүгүнкү күнү бул нерсени туура түшүнүп, биз деген муну баягы жалпы эле өзүбүздүн эле ойлоп тапкан жерибиз жок. Муну дагы кошуна мамлекеттерден көрүп, кандай иштеп аткан, эмне кереги бар экен же кереги жок экен жактарын караштырып, ушу адамдарыбызга деген баягы жакшы толук кандуу түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы Асака полисин алган айдоочу жол кырсыгына кабылганда, бирок ал күнөөкөр болсо, ошол учурда дагы кайрылып, анан ошол сиз айткан полисти 750 миң сомго чейинкини пайдаланса болот, эгерде ал күнөөкөр болгон учурда дагы. Бул Асаага деген ошол дагы бир жолу айтып кетейин, так гана ошол күнөөлүү болгон деп табылса, ошол кезде гана ушул полис иштеп берет. Себеп деген бул мындай туура түшүнүш керек. Эми баягы биздин жолдорубузда мына чоң тыгындар пайда болуп атат. Машинелер баягы чоң кезектерге туруп батпай, ушундай учурларда деген баягы өзүнүн атайы кылган эмес да бул айдоочунун. Бир кокустук менен кызыл светке өтүп кетиппи, же бир кандайдыр бир башкача бир жерден маневрду туура эмес баягы пайдаланып жүрүп аткан кездеби, же туруп турган машинени келип чийип кеткен кезде, ушунун баары тең баягы өзүнүн жоопкерчилиги да. Ушул жоопкерчиликти деген Асаага полису деген баягы каралган да. Ошол себептен полис бул именно ошо тиги жолдордогу биз өзүбүз деле бүгүнкү күнү көрүп жүрбөйбүзбү? Баягы бир жол кырсыгы болуп калганда эки тараптуу уруш талаштар да чыгып атат. Бул Асаага деген ушул нерсени дагы четке кагат. Себеби мына мен түшүндүрүп кетейин, бул жанагындай жол кырсыгы пайда болгондо булар деген жараныбыз ушул полис менен бизге деген баягы маалымат катары кайрылыш керек ошол эле учурда. Экинчиден, ошол эле учурда түздөн түз деген майы кызматкерлерин чакырыш керек. Бул эмнени көрсөтүп атат? Бизге баягы кулактандыргандан кийин биз жактан деген аварийный комиссар деген баягы өзүбүздүн адистерибиз бар. Алардын өзүнүн деген спец унаалары бар. Андан кийин болсо майы кызматкерлери өзүлөрү деген ушул эки тараптуу чыгып келип, ошол жерден деген баягы биринчи жардамдарды көрсөтүп керек болсо, чакыра турган службаларды чакырып, жанагындай юридикалык, граждандык жоопкерчилигин, укугун ошол түшүндүрүп, бир тарапты күнөөлүү же күнөөлүү эмес дегенди таап берет. А жерде ошон үчүн жанагындай бири-бирин сабап, сөгүп, кагып дегенде ошол нерселер деген четке кагылып чыгат. Андан тышкары бул Асаага полиси биз билгендей эле баары тең эле дагы жанагы турактарды айтып кеткендей бирдей эмеспиз. Каражат булактары бар, бирөөнүкү жок. Анан баягы кыргыз эли болгондой бири-бирибиз мына таамат беребиз. Айлык шартка барсаң баары тең эле кредит алгандар көп ушундай. Төлөп аткандар. Кыймылдуу мүлкү менен бир жерден барып жаракаттап алып, кыймылдуу мүлкү деген ошо кезде иштебей турса, жараныбыз болсо деген ошол кылып товарларын алып келип атабы. Ошол жанагындай жол кырсыгы болуп калса деген бул 2 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Жооңузга рахмат, буюрса кайра улантабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр болсо бизде жарнамалык тыныгуу, кайрадан сиздер менен чогуу биргеликте мына ушул жерден мамлекеттик камсыздандыруу боюнча сүйлөшөбүз. Таңкы регион көрсөтүүсүн улантат. Урматтуу теле көрүүчү, кайсыл учурда биз турак жайыбызды камсыздандырышыбыз керек, болгондо дагы табигый кырсыктардан, эгерде сел алса же болбосо жер көчкү, жер титирөө, мына ушундай учурларда табигый кырсыктан биздин үйүбүз жабыркап, же чатыры түшүп кетип, же дагы бир кандайдыр бир кыйналып калсак, биздин үйүбүздөн, турак жайыбыздан, ошол учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму, эгерде биз өзүбүздүн турак жайыбызды камсыздандырган болсок, мынча сомго чейин акча төлөп берет, же болбосо биздин үйүбүздү, турак жайыбызды камсыздандырып, ошол кеткен чыгымды төлөп берет деген сөздү угуп эле жүрөбүз, бирок
көбүнчө толук маалыматыбыз жок. Анан кээ бирки телекөрүүчүлөр жок, мен турак жайымды камсыздандыруудан баш тартам дегендер дагы бар. Анан ошол эле учурда айдоочулардын дагы укугун коргогон, эгерде ал кырсыкка кабылган учурда коргогон мына ушундай АСАГА деп аталган мамлекеттик камсыздандыруу ачык акционердик коому бар. Кандай иш аткарат, эмне болгон учурда унаабызды тагыраак айтканда ошол айдоочу өзүнүн укугун кырсыкка кабылган учурда эмне үчүн коргош керек, эмне үчүн АСАГА менен анан турак жай полисин алышыбыз керек. Мына ушул суроолорго жооп алып берүү үчүн биз атайын бүгүн студияга конок чакырганбыз. Тагыраак айтканда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөм башкармалыгынын башчысы Азатбек Осмоналиев бүгүн биздин суроолорго жооп берип жаткан учуру. Эми АСАГА боюнча сүйлөшүп жатабыз. Эмне үчүн ошол биз АСАГА полисин алышыбыз керек да, анын плюс жактарын айтып бересизби? Ооба, айтып берем албетте. АСАГАнын плюс жактары мындай. Жанагы башында айтып кеткендей, бизде деген мындай орто эсеп менен алганда унааларыбыз баягы кубатурасы жараша, айдоочунун өзүнүн стажына жараша, өзүнүн баягы чыккан возрастына жараша дегенде ушундай баягы критерийлер боюнча деген каралып, өзүнүн жанагындай премиясын санап берет. Премиялар болсо орто эсеп менен алганда 2,5–3,5 миң сомдун тегерегинде, жалпысына мындай орто эсеп менен караганда ушунча чыгат. Эми албетте анын арасында деген кымбат баалуу машинелер бар, объемдору чоң машинелер бар, жанагындай грузовой машинелер деген алар чын эле баягы кичине көбүрөөк чыгат да. Бирок ошого деле караганда, орто эсеп менен мындай караганда, өзүңүз ойлоп көрсөңүз, 750 миң сом бир полис каражат баягы каралган мамлекет жагынан. Биз ошону мамлекеттик камсыздандыруу уюму так аткарабыз муну. Себеби бүгүн ушу АСАГАны баягы көп айтып атабыз, өзү негизи мындай мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жасап аткан жумуштарын да айта кетейин цифрадан. Эми баягы биз төлөм башкармалыгы болгондо цифраларды карап ошолордон деген бир өзүбүзчө аналитика жүргүзөбүз. Мисалы 2023 жылы өзү жалпысынан ушул биз алган деген турак жайлар боюнча, ушундай АСАГА боюнча анан ыйгарым түрүндө түзүлгөн келишимдердин негизинде 23 жылдын 1 жылдык баягы төлөмдөрү 27 миллион сом болгон төлөнгөнү. Ал акча деген накталай акча менен, баягы наличный эмес, бирок бул баягы түздөн түз накталай акча деген расчетный счетторго, жарандарыбызга жана компанияларга, юридикалык баягы компанияларга төлөнүп берилген. Өстөрү анан кийин баягы ала турган баягы запчастьтарын болобу, же бир какой-то строй материал болобу, ошолордун баарын тең өстөрү сатып алышат. Демек, кырсыкка кабылган айдоочуларга 2023 жылы жок, айдоочуларга эмес, түздөн тегизинен 27 миллион сом 23 жылы төлөнгөн. Анын ичинен ошо кезде эле караганда АСАГАны деген бир эле болчу. Эми аны айтканга деле мындай бир көп болсо 500 миң сом же миллион сом ушундай эле төлөнгөн кездер болгон. Бул 23 жылы. Эми ушул 23, мына 24, 25 жылкы. Ошону салыштырмалуу келгенде бүгүн биз 2 жылдын ичинде жасаган жумуштарыбыз менен жарандарыбыз баягы бизге ишенич баягы кайтарып дегендей ушундай өстөрү келип баягы ыйгарым түрүндө дагы АСАГАнын деле турак жайларды баягы камсыздоого келип камсыздандырып атат. Быйылкы 25 жылдын 4 айдын показатели менен эле төлөнгөн акчабыз деген 23 миллион 300 миң сом болду. 4 айда эле 25 миллион. Бир жылда 27 миллион болсо, биз 4 айда бүгүнкү күнү 25 миллион 300 миң сом акча төлөп беребиз. Бул эми баягы жакшы показатель. Бул ар бир биздин жараныбыз деген биздин эле сайттан текшерсе деген же Финадзордун сайтын текшерсе көрүнүп эле баягы турат да. Ошону баягы баалап коюшубуз керек. Себеби бул жалаң эле мамлекеттик камсыздандыруу уюму эмес, жарандарыбыз да ошондой баягы түшүнүккө келип, ушундай баягы камсыздандырууга ишенич көрсөтүп атат деген нерсе. Андан тышкары болсо, бүгүнкү күнү деген бизде жанагы АСАГА деп айтып кетебиз. АСАГА боюнча баягы көп суроолорду коет. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн мүлкүбүздү баягы жанагындай жаракат алып калганда төлөп бербейсиңер деп. Муну да түшүндүрө кетелик. Өзү негизи АСАГА полиси түздөн түз жасалганда айдоочунун жоопкерчилиги деп атат. Үчүнчү тараптардын астында деп. Ошол себептен сиздин унааңыз деген
башка полис менен кетиш керек. Аны ыйгарым түрүндө ар бир жараныбыз деген келип кайрылып бизге келишим түзүп, өзүнүн мүлкүнүн базардагы баасына деген келишим түзүп, ошонун негизинде биздин тарифтер боюнча каалаган рисктерди алып туруп камсыздап койсо болот. Ал болсо деген жанагындай жер титирөө болобу же шамал болобу, өрт болобу өзү тандайт ошонун баарын. Кайсыңыз? Кээ бир жарандарыбыз бар да, айдоочуларыбыз. Мен мына 3 жыл айдап жүрөм же 5 жыл айдап жүрөм, бир да жолу жол кырсыгына кабылган эмесмин. Мен деген баягы жол эрежелерин бузбайм дегендер болсо, ал ошол рискти деген албайм. Мен деген мына кокустукадан мен унаамды жолдо турган жерден уурдап кетсе же тиги үйдөн уурдап кетсе дегендей ушундай шарттарга байланыштуу жана автокаска деген бар. Ошондо сиздин мүлкүңүз деген биз жактан полис алсаңыз каралып, аны дагы биз баягы жоопкерчилигин алабыз. Демек ОСАГО полисинде 2 багыт болот экен. Жок, ОСАГО полиси өзүнчө багыт. Бул милдеттүү түрүндө жанагындай өзүнүн баягы жоопкерчилиги автограждандык. А бул болсо мүлк катары. Автоунаасын мүлк катарында кыймылдуу мүлк деп эле биз алып коебуз. Камсыздандырыш керек мүлк катарында. Анан негизи ОСАГО полисин алыш үчүн мисалы 1 жылда бир төлөйт деп атпайсызбы акчасын. Бул числого чейин, бул датага чейин, минута секундасына чейин акчасын төлөп бүтүш керек деген бир эме бар да. Бөлүппү? Андай деле бар. 3 айга, 6 айга, 9 айга, 12 айга деген да бар. Себеби деген биз баягы эми адам болгондон кийин ушундай экен да жашоо шарт. Казакстандан же Өзбекстандан мына кошуна мамлекеттик кошуналарыбыз келип калса деген, алар кирип келип атканда көп болсо эми 1 айга киреби же 2 айга киреби. Аларга да каралган ошондой өзүнүн тарифтери бар. Баары саналган. Эми бул ОСАГО боюнча деген мен ойлойм бүгүнкү күнү бизге мамлекет жагынан деген баягы чоң талап суроо коюлгон, биздин жарандарыбызга деген баягы ыңгайлуу жакшынакай бир шарттарды түзүп бергиле деп. Андан тышкары болсо жана алдын ала айтып кеткендей түшүндүрүү иштерин дагы биз ушул 2 суроо боюнча деген абдан тыгыз өзүбүздүн жарандарыбыз менен дагы тыгыз иш алып келип баратабыз. Анан мына бүгүнкү эле өзүңүз көрүп аткандай биз теле радио вещание деп коебуз, ушундай булактардан да чыгабыз, баарын күнүгө чыгабыз. Мен өзүм бүгүн кээ бир баягы жарандарыбыз кайрылып калат, ой билбейт экенбиз, баягы көргөн жокпуз деп. Азыр эмнени ачпа биздин баягы мамлекеттик камсыздандыруу деп биздин өзүбүздүн рекламный роликтерибизби же кандай бир нерселерибиз чыга берет. Андан тышкары болсо деген өзүбүз мына төлөгөн сайын деген ушул жарандарыбыз, ыраазы болгон жарандарыбыз баягы сертификат тапшырабыз. Сертификат тапшырып атканда жарандарыбыз өзүбүз деген ушул теле радиого деген силерге деген өзүбүздүн ыраазычылыгыбыз билгисебиз деген адамдарыбыз бар. Алар деген баягы ушулордун баарын баягы съемка кылып, аны да көрсөтөбүз, эл ишенсин деп, жөн эле эмес деп. Анан баягы мамлекеттик камсыздандыруу уюму болгондон кийин биз мамлекет менен да тыгыз жумуш алып барабыз. Себеби мамлекет жагынан бизге мамлекеттик камсыздандыруу уюму түздөн түз өтө көңүл бурулат. Себеп деп айтып кетейин. Биздин баягы социальный проекттер экөө тең бизде болгондон кийин башка биздин Бишкек шаарында эмес, Кыргызстан боюнча деген 15 жеке менчик компаниялар бар ушундай эле. Алар деле ушу ОСАГО менен иштейт. Бирок турак жай менен биздин уюмдан башка эч ким иштебейт. Себеби бул деген биздин финансово-экономический устойчивостька да таасир берип коюш керек. Себеби деген эртең баягы чоң жаңжал болуп калса ушундай төлөөгө деген өтө чоң каражаттар керек. Анан өзүңүз баягы кандай 600 сом, 1000 сом, 1200 сом менен биз мындай чоң булактарды чогулта албайбыз. Ошол себептен биз баягы башка направление менен иштеп, башка жактан акча таап келип, бирок биз баягы ушундай баягы Кудай өзү сактасын эми баягы чоң тетирөө болуп калабы же жанагындай көп селдер болуп жүрүп калабы. Мына былтыр эле өзүңүз көрдүңүз, Ош областында Кара Суу районунда деген бир эле селде деген 700 канча турак жайлар деген жаракат алып жабыркаган. Вот ошондой учурларга биз даяр турсун деп мамлекет жагынан бизге уставный капиталыбызды деген миллиардтан ашырып толуктап берип атат. Бул бизге өтө чоң жардам. Өзүбүз болсо андан тышкары деген 1 миллиард сомдон өйдөрөөк дагы деген баягы башка тиги булактардан өзүбүз баягы аракет кылып ал акчаны да чогултуп койдук. Ал бир жакка кетип калбайт. Ал только мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өзүнүн баягы сактала турган жеринде ушул каражат накталай сакталып турат. Кокустуктан бүгүнбү же эртеңби бир учурда бир кандай бир кырсык болуп кетсе деген биз даярбыз деп.
и мамлекет жагынан дагы, мамлекеттик камсыздандыруу уюму жагынан дагы биз ушуну туура түшүнүп, эл ишенсин деп мамлекеттик камсыздандыруу уюм жанагындай уставный капиталдар. Бул эми баягы токтоп калган нерсе эмес, эртеңки күнү деген бул нерсе деген дагы эле кошумча болуп мамлекеттик мамлекет жагынан деген бизге баягы көңүл берилет деген жакшы бир маалыматтар бар. Мына ушул Мунун баары тең баягы эл ишенсин, элибиз үчүн дегендей. Мына ушул сиз азыр айттыңыз да, АСАГада канча акча төлөнгөнүн, эми турак жайды камсыздоодо келтирилген чыгымдардын канчасы төлөндү, негизи жарандар турак жайын камсыздандыруу боюнча маалыматка эгедерби, жакшы эле түшүнүк барбы, камсыздап атышабы, анан канча бир же болбосо кайсыл жердеги кырсыктан жабыркаган үйлөргө төлөнүп берилди акчасы? Биздин республика боюнча жана 7 область боюнча камсыздандырылган үйлөрдүн мындай жалпысынан айтып кетейин, 1 миллион 200 миң өзү тизмесинде биздин мамлекеттик органдар берген маалымат боюнча 1 миллион 200 миң үйдүн тегерегинде катталган. Ошонун баарын тең эске алып, биз аналитика жүргүзүп, бүгүнкү күнү мамлекеттик камсыздандыруу уюму жагынан 26% камсыздандырылып койду. Ошол эле салыштырмалуу эле 23-жылы деген бул 10%га жетпеген эле нерсе болчу. Анан баягы сиз коюп аткан баягы суроо боюнча кимге төлөнүп берилип аткан деген. Ушул биздин болгон Кыргыз Республика боюнча деген катталган үйлөрдүн ичинен бүгүнкүгө чейин тенденция мындай болуп келген. Миллион сом мүмкүн, например, жана айтып атпайм, 27 миллион сом 23-жылы төлөндү. 27 миллионду бөлүп койсок болот. Бул где-то бир, например, 18 миллион сому деген бул турак жайларга төлөнгөн, калганы болсо деген кичиреги деген ар кандай башка түрлөргө, көп түрлөргө төлөнгөн да. Бул эмнени көрсөтүп атат? Баягы биз мамлекеттик камсыздандыруу уюм турак жайларды баягы камсыздоо иштери жүргүзүлгөндөн кийин жанагындай баягы селдер жүргөндө, өрт кырсыгы пайда болгондо, шамал болгондо ар бирине төлөп келатабыз. Бирок жанагы методиканын негизинде. Анан баягы бул кырсыктарды мындай карап келсеңиз, кара суу эле ушул. Бизде көлдөгү жанагы Аврора деген баягы чоң мекемебиз, бул санаторий болуп атпайбы? Санаторий. Өмүрү болбогон нерселер болуп атпайбы? Ушул жерден сел жүрөт деген маалымат биз тарыхта да карап келдик. Бул канчанчы жыл болгон дегенди ушул биз таппай койдук кандайдыр. То есть бул кырсыктар деген күтүлбөгөн жерден болот экен. Анан ошон үчүн баягы жарандарыбызды ошол баягы түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атпайбызбы? Бул эртең бээрде болгон эмес, болбойт деген нерсе жок. Аба ырайы деген өзгөрүп атат. Бул жалаң эле тиги Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү менен баягы аба ырайы башкача болуп баратат. Сууларыбыз мына мөңгүлөрүбүз деген кандай болуп атат, ээрип токтобой дегендей. Жаандар баягы күтүлбөгөн кезде керек болсо баягы жайында кар жаап салган кездерде болуп атат, мына жаз камал түшүнбөсүз деп. Анан ошол учурларга баягы камсыздоо жумуштарын жүргүзүш керек деп баягы биз ушу ойлоп атабыз. Жарандарыбыздын ошол учурга келип калган кезде деген баягы алар да бизде даяр турган. Эми акыркы суроом, анткени бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып атат. Кыска нуска эле жооп бересиз. Сиз жана айтып калдыңыз да 1-июлга чейин депчи. Демек, АСАГа полисин айдоочулар 1-июлга чейин толук төлөм жүргүзүп бүтүш керекпи? Бул атайын ушундай чектөөбү? Ооба. Бул дагы бир жолу айтып кетейин. Эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушуну биз деген былтыр пилотный проект кылып, жанагындай үйлөрдү, унааларды деген КРС жагынан алып сатып атканда, ошол учурга киргизип көргөнбүз, пилотный проект кылып, ошол жерде милдеттүү түрүндө алсын деп. Анан ошону киргизгенде көрдүк, кезектер пайда болот экен, себеби баягы унаалар өтө көп экен. Анан ошо бүгүнкү күнү ушул учур менен пайдаланып, ушу биз мамлекеттик камсыздандыруу уюмубуз жарандарыбыз баарын чакырып кетет элек. Ушу июльда деген коюлган боюнча бул АСАГа полису баягы милдеттүү түрү деп келген, бирок айып пулдар салынып баштап калышы мүмкүн. Ошол себептен жанагындай кезектерге барып туруп, кезектер пайда болуп, анан кийин баягы нааразычылык чыкпасын, момундай күн ысык болуп турса деген
негизинде деген баягы жарандарыбызга шарт түзүп дегенде азыркы күнү келип ошол жумуштарыңарды бизге кайрылсаңыз биз камсыздоо жумуштарыңызды деген жакшынакай кылып бүтүрүп беребиз. Себеби баягы ОСАГО деген оңойлоткула, жөнөкөйлөткүлө дегенге жараша азыр бир эле жарандын паспорту менен өзүнүн технический паспортун алып келсе, ошонун негизинде эле берип атат. Ушул учурлар ушундай болот. Демек 1-июлга чейин айдоочулар аракет жасап, ОСАГО полисин төлөм жүргүзүп, өзүнүн айдоочулук жоопкерчилигин коргоп, сактап калса болот экен. Эркин микрофон берейин, кыска нуска кайрылып алыңыз. Теле көрүүчүлөргө биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Рахмат. Эми өзүбүздүн баягы көрүп аткан жарандарыбызга айтып кетет элем, баягы өзүбүз эми төлөм башкармалыгы болгондон кийин биз өтө чоң аракет кылып атабыз. Адамдарыбызга деген баягы ушундай кырсыкка учурап калганда деген мамлекет жагынан жардамды деген толук кандуу көрсөткөнгө. Ошону кылып да келатабыз бүгүн. Бирок эми баягы учурлар бар, жарандарыбыз да түшүнүш керек. Эрежелерди бузуп, жанагындай тиги арак ичип алып, сигарет чегип, ушундай учурлар болот, үйү күйүп кеткен учур болот. Же жанагындай баягы шамал болуп атса деген эки фронтону баягы кыргызча айткандай ачык боюнча турса, ошого көңүл бурбай анан кийин чатырын учуруп кеткен ушундай учурлар болот. Ошол өзүнүн жоопкерчилигин да карап көрүш керек. Толук кандуу жарандарыбызда биз мамлекеттик камсыздандыруу уюмубуздагы ошо жакшылык маанайда эми кырсык болбосун, бирок баягы өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди, ден соолугуңузду, мүлктөрүңүздү камсыздап койсоңуз буюрса деген тынч уктайсыз дегендей. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте турак жайды кантип камсыздашыбыз керек, кандай учурда, кандай табигый кырсыктарда биздин турак жайыбыз жабыркаганда мамлекет тарабынан келтирилген чыгымдар төлөнүп берилет. Мына ушул суроолорго жооп алдык. Андан сырткары күтүүсүз жерден айдоочу кырсыкка кабылганда анын жоопкерчилигин коргогон ОСАГО полиси туурасында сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто Азатбек Осмоналиев мырза болду, камсыздандыруу уюмунун төлөм башкармалыгынын башчысы. Анан дагы эсиңиздерге салабыз, урматтуу айдоочулар, 1-июлга чейин мына ушул ОСАГО полисин аракет жасап, толук төлөмдү жүргүзүп калсаңыздар болот экен. Анан дагы урматтуу теле көрүүчү, бүгүн болсо биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Анан биздин көрсөтүүбүздүн башкы деме үрчүсүн дагы айта кетпесек болбойт. Мына ушундай Доктор Клин деп аталган ата мекендик өндүрүшчү компания бар. Эң башкысы жапон техникасы менен жууп тазалоочу каражаттардын түрүн чыгарат. Ашканага керектүү, иши кылса үйүбүздү жууп тазалай турган каражаттардын баардык түрүн чыгарат. 100дөн ашык түрү бар. Бул менин колумдагы каражат болсо кир жууга арналган каражат. Түстүү кийимдерди, ак кийимдерди автоматка саласызбы, колдо жуйсузбу, ымыркайдын кийимин жуйсузбу, чоң кишинин кийимин жуйсузбу, аллергиясы барларга да болот. Анткени катуу жыты жок. Мына ушундай бир өзгөчө кир жууга арналган гелин дагы сиздерге сунуштайбыз, алып колдонсоңуздар болот. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушуну менен соңуна чыгарабыз. Көрсөтүүнү кызыңыздар мен Жазыл Кудайбердиева алып бардым. Кийинки жаңы күндө, жаңы дем менен эфирден жолугушканча аман туруңуздар.